Tanımayın. Koç, ana oturun. Ne ya? Tamam. Kapanın bana yine ya. Kırmızı merak etmeyin. Dolar. Biz de Bilin hakikaten güzel. Ya. Там не видно будет. Я эти мында иншалла bo'lsa eski ro'zini qo'yish. Hamma birinchi перестать. Gel. Kechga to'g'ri, xafni hech kim Rus. Yaktam. Gelmegende aile yok. Dağı tutsakan gitmeyim ben. Sakın. Sakın. Bye. Bana bak.
Mallarından olsun, kuşlarından olsun. Bana yaşam yine kana bırakın. Haydi. Buna Üçünüz beraber. Sen soracaksınız bakayım. Çapası. Tamam. Genau. Canım ısrar et. Oğlum falan çayını tutturan değil mi? Evet. Of. Gelin yok mu? Gazi. Gazilalar. Gel almaya olsun. Gazi. İstek çıkar. Avam gündüğünün beşine çıksın diye ne yapalım diye. En başına. Gelin zaten. Birisi yüktü havalarım. Deniz havam, Buğutbek havam, Kaşınbek havam. Emre degen Allah'ın oğlunun çiğitlerine. Bak bak. Bakıyorsun mu? Yeah. Şu
Biz, Baldar'a. Biz, Baldar'a tilek aytpaysan, evni qalaysan. Allah'ım baldarım. Deyinize amanızın dualarınızın. Dileyim. Amin, amin, amin. Qabul olsun. Özüңерде oralanglar. Amin, amin. Bu ayında başlayın. Amin, amin. Tohumun koyununa Amin, amin.
Үйде жақая, жіпара жете Oturttum ben ona. Hayır, ver. Jackson oraya. Assalamu alaikum деп саламдашып учурашып алайын. Бүгүнкү күндө Асанбек Кашымбек атабыздын бүгүнкү 1 жылдан ашкан болсо дагы өмүр таржымалындагы эскерүү кечесине кош келипсиздер. Азыр эң биринчи Алла Тааламдын пайгамбарыбыздын сүннөтү менен эң биринчи эле Куран менен баштап, Куран окуду, рухка багыштап Куран окуу менен баштап, андан соң сапарыбызды уланталып, бул жерде Дархан айынын галарыбызга эң биринчи имам бар дейсиз. Assalamu alaikum. Allah Taala tekşürü tekşürü olsun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala aramızda birlikte Allah'ın geçtiği olsun. Muşul Hasanbey oğlum Kaşmir Kağız'ın şu eski geçişinde bağlısı oturağız. Muşul Kaşmir Kağız
қаза болгондо шариятта Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга буйруп, ошол шашыла турган ушул 5 нерсенин бири ошол адам кайтыш боло турган болсо, ошону эртерээк алга жашырганга шашыла дейт. Анан айыбызда буга чейин ошол бир күндө каза боло турган болсо, ошону жашырып буга чейин бир 30 чакты адам болуп калды ошол бир күндө коюлуп. Анан кала берсе былтыр ошол пандемияда дагы көп адамдар ооруга байланыштуу ушул шарият деле ошол нерсени туура көрөт экен. Жана өзүбүздүн дагы сактасаң сактайын деген нерсеге ылайык адамдарды эмне ошол тезирээк табылга жашырганга биз өз көзүбүз менен күбө болуп айрылабыз. Анан эми ушул канчалык деңгээлде адам баласы бул дүйнөдөн кайтыш болгондо канчалык жерге тезирээк бериле турган болсо, ошо өтүп кеткен адам үчүн өтө жакшы нерсе. Бирок сиз менен биз ушул убакытка чейин, ушул күнгө чейин дагы деле эмне ошол ата-бабабызга шылтап ушундай кармаш керек экен өтүп кеткен адамды деп Алладан бармап жанагындай караш союлуп бүгүнкү күнгө чейин ошол жаманчылыкта ысырап кетишип токтобой кетти. Кала берсе ошол Алла Таала ушул динди сиз менен бизди машакат тарсын, булар түйшүк тарсын деп жүргөн эмес, тескерисинче сиз менен бизди жашообузду жеңил өткөрүүчү шарият түшүргөн. Эми ошол Кашымбек атабыздын балдары, неберелери ушул динде түшүнүк болгондо эртең жанагындай бир күндө жашырып, кала берсе ошол жанагындай карашынан мал сойбой эмне жашырганга аракет кылсын. Эми ошол кылынган жакшылыктарды Кудай Таала өзү кабыл кылган болсун. Ошол Кашымбек атабыздын жаткан жерин жайлуу, топурагы кабыл болсун. Азыр ошол Алла Тааланын сөзү Кур'ан Каримде баштайт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ecelekan Allah şu Kur'an ayetlerden kaçırılan acırım soğuktur faydalı olması bilinen gözetmekten sabit olması şöyle Allah'ına bağışladık. Ben de işlikte bir beyce sağlıkla kalbin ölürün geçirip yatkan yerin caylı toprağın toprağını yaratan Allah'ım. Ecelekan Allah'ım özünün rahmetine bölüğün yaratan Allah'ım. Oşul kılıngan efsan jakşılıkların soğuğunda ardılan şul Kashimbeq atabızına bağışladık yaratan Allah'ım. آمين. الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. Келіңіздер şu бата қылғаннан кейін дастарханда бата қылды, дастарханнан ала берсеңіздер болады. Өзіңдер бата қылып дастарханға қарап отырыңыздар. Асанбеков Кашымбек атабыз жөнінде айта тұрған болсақ, мына 79 жашында 1941 жылы ушул Дархан айылында туулуп өсүп, 2020 жылы 24 августта көпкө созулган оорудан бул дүйнөдөн көз жумган 79 жашындагы таржымалында кыскача токтоло кеткен болсок, Кашымбек атабыз ушул 60 жашында Тыныстан университетине тапшырып, ошол жерден окуусун 60 жашында баштаган. Бул дагы өтө бир адамдын руханиятынын бийиктиги десек жаңылышпаса керек. 6 уул 4 кызды тарбиялап чоңойтуп, анын ичинде көптөгөн небере чөбөрөлөрдү чоң атасы болуп, 4 китепти ушул Дархан айылында 4 китепти ушул жаркырып, бүгүнкү күндө дагы эске салчу нерсе
bir китептин дагы ачылышы болот, ага дагы көп болосуздар. Ушул Кашымбек атабыз кыска аралыгында болсо дагы 4 китепти жазып, жакшынын жакшылыгы тиет, ар жерде жамандын жамандыгы тиет, тар жерде деп ушул кыска өмүрдү дагы 20-19 жылдык тажрыйбасындагы өмүр дагы текке кетпей ушундай биздин акелердин акеси улугу болгон, акелердин улуусу болгон Каркакебизди дагы жет акелердин бирине кошуп, ошол Россияга барып архивдик казыш үчүн дагы 9 жылдык өмүрүн ардап, ошол дагы көптөгөн акелердин катарына кошконго салымын кошкон ушул атабыздын руху ыраазы болсун дейли. Эми ушул бүгүн сөздүн биринчи түркүгү ушул биринчи мазмуну болсо дагы ушул китепти 4-чү китепти ачканга жардам берип, ошол демилгелеп чогуу жүргөн Мусакун агайды чакырып коелучу. Мусакун агай бар бекен ушул. Мусакун ага келип берсеңиз, сиз эң биринчи сизден баштайын деп турам. Же болсо мен ошол жака эле барайын. Бүгүн ары бул жака чакырбай эле микрофон менен эле барып ошол жака эле туруп айтып берсеңиздер болот. Kitap qanday asas, qaysi kitap? Азыр Осмонов өскөн агайыбызды бул жерге чакырып алайын. Ушул эң биринчи сөздүн башын тарыктуу таржымал таасымдуу кеп менен баштап алалык. Бүгүнкү кечебиз эскерүү кече болгондон кийин Кашымбек атабыз кандай жолду басып өткөн, жашоосунда кандай кызмат кылып ушул акелердин катарына жетиген, 7 жылдызда 7 акенин катарын толуктай турган Каркакебиздин акелердин катарына кошконго дагы өтө бир зор салымын кошкон ушул Кашымбек атабызды эскерүү кечесинде ар бирөөңүздөрдүн оюңуздарда кандай жакшы учурлар болгон болсо айтсаңыздар болот. Азыр микрофонду ушул өзүбүздүн агайыбызга кеңирээк берелик. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Мен Бишкектен келдим. Атым өскөн
фамилиям Осмонов. Кыргыз Республикасынын тарыхчылар ассоциациясы деген бар, ошонун жетекчиси болом. Биздин ассоциация бир топ иштерди жасап атат. Сиздердин баарыңыздардын балдарыңыздар мектепте окуйт, жогорку окуу жайларында окуйт. Мектептин окуучулары үчүн биздин ассоциация 23 окуу китебин жазып чыгарды. Ошонун баары мектептерде окулуп атат. Анан ассоциациянын күчү менен 7 окуу китеби Кыргызстан тарыхы боюнча жогорку окуу жайлары үчүн жазылган. Адагы Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайларында окулуп атат. Мен атай ушул Кашымбек абаны сыйлаган үчүн ошо атартып, ошол чүйдөн Бишкектен келип отурам. Элди журтту көргөндө мен абдан ыраазымын. Тек тиякта менин кесиптештерим отурат биринчи стөлдө. Кесиптештерим дегеним мен анча-мынча Кыргызстанов атындагы университетте ректор болуп иштеп кеткем. Анан аздан мага жагымдуу болуп атканы 2 окуучум менин жетекчилигим менен кандидаттык диссертация коргогон Адыл Каныметов, анан Каниет деген боо балам. Ошого тарыхтан университетте сабак берет. Анан Жеңиш деген кесиптешим тиякта отурат. Тарыхчы чоң окуду эле. Ушулар менен жолукканыма абдан сүйүнүп атат. Эми биздин чүйдөн чыккан буудун Шаршен бар эмеспи? Шаршен термечиковду билесиңер да. Ошо киши барган жеринде айтышкен, ырдайм деп келгенден кийин ырдаймын деп эле. Кайрагарда ырдай беришкен. Менин кыскача атай келгенден кийин ичте сүйлөп коеюн. Мына Кашымбек аба менен мен 2001-жылы тааныштым. 20 жыл мурун таанышкан экенмин. Ошондо мен негизинен эле бул агрардык университетте иштейм, тарых кафедрасында. Анан ошол жерден ушул жака менин балдарым председатель, тиги мамлекеттик экзаменге төрага бол деп чакырышкан. Анан ошол төрага болуп ушул жака келген. Анан ошондо ушул тарых факультетин бүтүрүп аткандар дипломдук иш коргоду эле. Мына ошондо бир аксакал кишини көрдүм. Айтып атпайбы азыр 60 жашында окууну бүткөн деп. Анан карап ушул киши тарыхты бүтүп атат деди. Анан карап комиссия дипломдук ишине сөз бердик. Ошол жерде Каргаке деген тема боюнча дипломдук иш жазыптыр. Анан биз тарыхчылар деле көп билбейт экенбиз чынында. Бишкекте жүргөндөр Каргаке деген ким болуп кетти? Ысык көлдө 4 аке бар, 5 аке бердик бар деп укчу элек. Анын ичинен аябай көп белгилүүсү кийинтиги 2 бийликте тең иштеп калган Кыдыр аке деген бар эле. Деп эле ушундай эле таң калып эле анан тиги докладын уктук. Докладында бир өтө таң калыштуу архивдик материалдардын негизинде ушул жерде Ысык көл өрөөнүндө бир акылман адам Каргаке деген жашап өткөндүгү жөнүндө биринчи жолу бизге ушу комиссиянын мүчөлөрүнө жакшы маалымат берди. Комиссиянын мүчөлөрү кайра суроо берип атабыз. Ал каяктан чыккан киши, эмне болгон киши, кайсы доордо жашаган киши. Анан ошондо түшүндүрүп берди. Баягы калмак баскынчылар күчөп турган мезгилде жашап элди башкарган киши экен. Кокон кандын үстөмдүгүн орното койгондо жашаган киши экен. Анан кийин ол кыргыз элинин тарыхы чалмакей болуп турган мезгилде элди сактап калыш үчүн ушул Россия империясына кошулсак эл оңолуп кетет го деген идеяны биринчи көтөргөн адам экен да. Бул өзү абдан чоң кыргыз тарыхындагы өтө чоң окуя да. Мына ушундай экен деп отургандан кийин бул кишинин эмгегин аябай жогору баалап, анан кийин бүттү дедик. Анан ушундай возрастта, ушундай жашта тарых факультетин бүтүрүп жогорку билим алып аткан азамат киши экен. Ошол жерден сөз болду. Көп балалуу киши экен бул. 10 баласы бар экен. Ошолордун баарын тарбиялап өстүрүп, дагы ушинтип билим менен алек болуп атыптыр. Кийин токтоп калган жок. Анан академияга барды. Университеттерди кыдырды. Окумуштуулардын баары менен кеңешип чыгып, анан Ысык көлдүн 7 акеси деген теманы кандидаттык диссертация катарында бекиттирип алып, ушунчалык өжөрлүк менен эмгектенди да. Ушунчалык катуу мындай өжөр адамды мен көргөн эмесмин. Авария болгон экен, 2 жолу инсульт болгон экен.
Бирок таякты таянып алып ушул академияда жүрчү, университетте жүрчү, китепканаларда жүрчү, архивтерде жүрчү, артысы Москвага, Санкт-Петербургка чейин барып келип атчылар. Анан таң калчубуз, ушундай да өзгөрүү киши болот экен депчи. Ошентип жүрүп, аябай сонун эмгек, дегенде Гоореке эмгегин жаратты. Гоореке эмгегин жаратты. Мына Ысык көлдүн жет акеси деген эмгекти жаратты. Анан мен буга илимий редактор болдум. Окуп көрсөм, Ысык көлдүн жет акеси жөнүндө абдан жакшы маалымат берген экен. Анан бул элге кеңири тарады. Андан кийин мына Гоореке китебин, мына бул кандидаттык диссертациясы. Кандидаттык диссертациясын мен айтып коеюн, көп жылдан бери жана жогорку аттестациялык комиссия деп коет, 20 жылдан бери мен ошол жерде эксперттик комиссиянын төрагасымын, тарых боюнча. Ошондо далай диссертация биздин колубуздан өткөн. Ошондо мына Ысык көлүндөгү жет акенин Кыргызстандын тарыхындагы ээлеген орду деген диссертациялык иши абдан жогорку деңгээлде жазылган. Китеби мынакей. Анан бул киши эмне үчүн кандидатский диссертацияны коргобой калды деген суроо туулушу мүмкүн. ВАК деген жанагы жогорку аттестациялык комиссия жыл сайын эле жанагы талапты күчөтө берди да. Мурунураак болгондо жөн эле кандидат болуп кетмек, жөн эле. Анан кийинчерээк улам талапты көбөйтүп эле, андан кийинки бир акыркы 4 жылда $1000 төлөмөйүнчө 6-7 бет статья чыкпайт деген эме чыкты да. Скопс деген бир балекет чыкты. Ошого эл аралык журналга чыгарыш керек экен. Аны үчүн $1000 төлөш керек экен. 5-6 бет. Анан аны кантип төлөйт? Мына ушундай кыйынчылыктар болгондон кийин бир күнү келип айтып калды. Агай деп койчу, сабак өтүп калган үчүн го. Агай, мен ушу мына бул эмгектерим калып атат элге. Тарыхчылар жакшы баалап атышат. Эми мен кандидаттык диссертацияны убара болуп коргобой эле коеюнчу. Туура кыласыз агай деди. Туура кыласыз, эми жөн эле коюңуз, бирок жакшы эмгектериңиз калды. Анан ошондо бир күнү келди. Эми ушул жет акени, анын ичинен менин ушу бабаларымдан болгон белгилүү адам Карга акени окуу китептерине киргизип берсеңердер. Анан редколлегияда талкуулап эметсек, албетте Карга акенин жазаган иши, кыргыз эл үчүн жазаган иши, албетте тарыхта кала турган нерсе экен. Ошентип мына Гоореке жогорку окуу жайлар үчүн жазылган окуу китеби, мына история Кыргызстана, с древнейших времен до наших дней деп коет, 600 беттен ашык. Анан ушул китеп кыргыз тилинде, орус тилинде, жакында англис тилинде чыкты. Анан ошого ушул агабыздын изилдөөсүнө таянып, мына Карга акени өмүр баяны менен, сүрөтү менен, анан өткөн кайсы жылы памятник ачылды бул жерде? 18-жылы Гоореке эстелиги ачылды деп, анан ушул окуу китебине атайын министрликтин мөөрү басылып, гриф деп коет, ошол басылып чыкты. 250ден ашык кыргыз кылган ата-бабалар ушул тарыхка кирген. Ошолордун катарында кыргыз элин кыргыз кылган, кыргыз жерин сактап келген улуу бабалардын катарына Карга аке ушул Кашымкан агабыздын эмгегинин натыйжасында ушул китепке кирип дүйнө жүзүнө тарап. Анан уже белгилүү болуп окутулуп атат. Мен ошонусу менен ушу Дархандын элин, эл журтун ондай куттуктагым келет. Бул агабыздын чоң эмгеги. Анан Гоореке бет ачарын мен бүгүн көрүп атам бул китебин. Албетте муну үйгө алып барып окуйм. Көп жылдык изилдөөлөрдүн негизинде ар бир китебинде Кашымкан агабыз жыл сайын өнүп отурган. А дегенде журналисттин деңгээлинде жазса, гезиттин деңгээлинде жазса, улам кийинки китеби көтөрүлүп, жогорку илимий деңгээлге жеткен да. Жогорку илим. 60 жашында жогорку билим алып, анан кийин 20 жылдын ичинде
ilmi tildi özleştiriyor degen bu da zargimden kolundan geleverdi. Buna şu ağabeyimizi sıylagan üçün, ağabeyimizin emgegin bağlagan üçün, buna bizim asosiasiyonun öküldörü uşul jaka gelip atabыз. Ağabeyimizin emgegi el arasında taray beret, emgekteri ağabeyimizin ömürü anın emgeklerine bundan arı kullanı beret. Demek bu kişi ölgön yok dep aytsak bolot. Ölgön yok dep aytsak bolot. Demek barыңыздарды құттықтаймын. Қырғызстандың өніктіруге қолдан келишинче hareket кылып атабыз. Баягы биринчи президент мезгилинде биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл болду деп байрамдаганбыз эл аралык алкакта. Мына былтыр мурдагы жылы Жээнбеков президент болуп турган мезгилде Кытайга барып, анан Кытайдын делегациясы бизге келип, анан бизге жаңы документтерди алып келди. Кыргызстандын тарыхы дагы 7 кылымга узат. Көрсө кыргыз эли биздин эрага чейинки 10-чу кылымда Кытайдын хроникасына түшүп калыптыр. Мурун 3-чү кылым деп жүргөнбүз. Аны эл аралык алкакта ООНдун чечими менен майрамдаганбыз. Анан жаңы документ эми биздин заманга чейинки 10-чу кылымда кыргыз эли болгон экен. Ошондон берки тарыхын тактап жазуу биздин тарыхчылардын эмгеги. Албетте ойду тоону жаза бербейбиз, жомокторду жаза бербейбиз. Такталган маалыматтардын негизинде кыргыз тарыхы тактала берет. Улуу эл экенибизди, улуу элдин урпагы экенибизди эч убакта унутпашыбыз керек. Ал эми биздин элди эл кылып келгендер ушу көлдөн чыккан 7 аке өңдүү ата бабаларыбыз болгон. Ошолорго дагы биз таазим кылабыз. Сиздерге чоң рахмат. Мына алдыңыздарда Өскөн агай кеп сүйлөдү. Бул агайжанды айта турган болсок, кыска-нуска таржымал жолумуз. Мен дагы 5 жыл аграр университетте окугам. Ошол кезде тарых факультетиндеги өтө чоң сабактарыңыз, лекцияларыңызда катышып калган учурларыбыз болчу эле. Азыр болсо мына 10-20дан ашык кандидат науктарды таптап, 30дан ашык, 40дан ашык ушундай кандидат науктарды таптап чыгып тарыхка өтө чоң бир салымыңызды кошуп жатасыз. Сизге терең каршылык билдиребиз аркадан. Чоң рахмат. Бул жерде Кашымбек атабыздын дагы бир руханиятка, маданияттуулукка дагы салымын кошконун бир жерден байкап турсак болот. Мен Кашымбек атабыздын жанында жүрүп калдым. Жүрүп калганда Кашымбек атабыздыкы бир өзгөчөлүгү ушуга чейин айтам. Илим алуу, билим алып алдыга максат коюуну эч качан жашка байлабаш керек деген маанини түшүндүрүп берип кетти окшойт атабыз. Себеп дегенде 60 жашында университетке 20 жаш, 18 жаштагы балдар менен кошулуп университетке тапшырып аткандагы бул өзүнчө бир чоң күчкө ээ десек жаңылышпасак керек. Мына 60-тан баштап тарыхты жактап, ошонун бардык мына 4 китеп канчалаганын анын ичинде Санжыра, Үрпадат, Каадасал. Ушу Кашымбек атабыздын бир айткан сөзү бар, жакшы адамдан айтыла турган Санжыра кылган иши калат деп. Мына өзүнүн айтып аткан кылган иши ушул китептердин барактарында, мына сиздердин Каргай акебиздин атабыздын дагы мына акелердин таасымды таамай сөздөрүн далилдеп жазып берип кеткен ушу Кашымбек атабызга жаткан жерин жайлуу кылып, Кашымбек атабыз агайыбыз айтканда Кашымбек атабыз өлгөн жок, кылган эмгеги Дархан айылына Кыргызстанга калды демекчибиз биз. Чоң рахмат. Азыр аталарыбыздан дагы кеп баштайлык. Бала чактан бери чоң өскөн, акылдасын тең бөлгөн. Бул жерде чоң адам Молдогази Кеңешина Болотбек атабызга сөз берелик, микрофон. Halkımızda birinde işlep kömür köperi almandan okullar, okul ülkü beşikte muharip olur işlep kömürler bilimler pazarda karga talim vergen. Yetken kaldırışırken kaç olup gitti, emekleri köp, bilim aldı, okuşlardan köp,
Алардан bağlarını verip hayratlarını aydınlaştırılmış gerek. Elin bundaları kırsak olsun, malların armağanları olsun, malların ölmüş, kuruşkulu olsun, yaşlılarların yesin, bilinçli olsun, el günü ömür beyitli kuruşunu tarhan adamlardan olsun der. Sağlayın. Cuma kutluğunda aşırmak bilen bana çağırdı. Benden direkt aşırı olmalı ve tek çıkartan çamaya götürdü. Bana çağırdı. Kaset sıkıntı cehinde Allah'tan da yaşlarımızda kar alınca arada Mahmut Güzel'e sağlıklı tümeceğim. Öğretmenin üretmeye çalışımı paylaşım. Çünkü mevzilerin ustanmışken ne var sonra Allah'ın ayağını işlediği Türkmen mevzinde Gölbaşı Ökükanlı Ömer ayağını kalmıştı. Halkayı başkoştukları Oğulları, Mekulalı Bahçekanlı'ya yazdı. Bütün ağlarına Seyyat oradaki desteğe bakmışlar. Geleceğinin olsun o karşımda alt tarafta Stokka'da o kuvarlı anam gözünü çok öldüler. Buna Keyşettakay'ın böyle gözü Aşağıda eski Karacahtay gözünü alıp Keyşettakay'ın eski esteliklerin bazı kadar baktım. Oşan Çetekan'ın en alğaçkı Tulmuç Ahtolu oldu diye aytsan canlılar. Oşan Çetekan'ın bir kadar bazı dükkandan keyin Yusuf'a ağırlığı varman ağzına estelik kullanılan keyin Oşan süt kalgan Çetekan'ın estelikleri canlı kullanır. Allah'ı razı olsun. Ballarına Cankandelik hayırlı toprağı olsun. Bana çakasının Allah'ın oğlu için. Çok rahmat Aziz Bulger'e Kırgız Ultu Üniversitesi Kasıptın sanatında жалпы ушул университеттен келген жалпы кесиптештер катары, чоң окуган катары, мугалим катары жалпы тармактан келип турат, жалпы жамаатты ушул жерге чакырып алайын келиңиздер. Урматтуу эл журт, бүгүн Кашымбек агайды эскерүү кечеси болуп атат. Агай кечеле өтүп кеткендей болду эле. Бир жыл көз ачымганча өткөн экен. Эми агай менен биз чогуу иштедик, чогуу жүрдүк. Ал киши менен акылдашып жүрдүк. Анан мен агайдын бир эки жакшы мүнөзүн белгилеп коеюн. Себеби ошол мүнөз жаштарга, кийинки өсүп келаткан муундарга дагы өзгөчө бир касиеттердин бири болуп эсептелет. Себеби эмгек эресиге жеткирет деп агайдын ушул 60 жашка келгенде окууну бүтүп, дипломдук ишин коргоп, мына жогору жакта өскөн Осмонович дагы белгилеп өттү. Анан мен ушул жерден ушул кишиге келгенде эле мен көп эле мындай бир эсимде пединститут кезинде биздин Караколго 9 тоrodон бир байбиче келиптир. 12 баланын энеси болом. Эмдики жылы пенсия чыгат элем балам. Менден сурабай эле коюп берчи деп ошентип калды. Анда мен жаш мугалим элем. Анан ошондо бир таң калгам. Ушундай жаштагы адамдарды окуй турбайт. Анан Кашымбек агайды мен экинчи жолу көрдүм. Мына ушул биз менен аралашып 60ка келсе дагы ушундай темирдей эрктүү, эмгектенген, алдына койгон максатынан кайтпаган адамдардын бири катары деп. Анан бул киши дагы мен ойлоп калам, ушул ден соолугунун могу акыркы кездери ооруга чалдыкканы деле ушул талыкпаган эмгектин негизинде, изденүүнүн негизинде
тынбай кыймылдын ичинде болуп атканы бул белгилүү өлчөмдө таасир этти окшойт. Анан даже ошо Кашымбек агайдай момундай темирдей эрктүүлүк, аракетчилдик, эмгекчилдик көп эле жаштарда жок мындай. Себеби бул киши мына жогору жакта айтылгандай Москвага чейин барды, Санкт-Петербургка чейин барды, Бишкекке барды, Бишкектин көп окуу жайларын кыдырды. Анан жөнөкөй гана кыдырбастан мына биздин Кыргыз илимдер академиясында коомдук илимдер, ошонун ичинде тарых илими боюнча журнал чыгат. Мындай авторитеттүү журнал. Мына ошол журналды жылында 6 чыгат. Мына ошол журналга дагы бир нече жолу өзүнүн макалаларын жарыялады да, ошон менен бирге ошо биздин тарых факультетин дагы көтөрүп кетүүгө чоң жардам берди. Анан эми жанакы аракетчилдиги, умтулгандыгы, жана илимий ишти кандидаттыкка айландырам деп, бул ар кимдин колунан келе бербейт эле. Тем более ошол жашта ушундай ден соолукка байланыштуу болгондо орто жерден деле таштап коет эле, маган жашоо, анан ден соолук кымбат дегендей деп. Анан эми агайдын көзү өтсө дагы мына аркасында жазган эмгектери калды, китептери калды. Муну биздин кийинки муундар окуп үйрөнүп, анан бул кишинин эмгеги жеке биздин көлжеге эмес, мына биздин Кыргызстандын деңгээлинде ошондой эле мына бул китеп англис тилине которулуп атат, орусчага которулуп атат. Мына ошондуктан советтик мейкиндиктеги окуу жайларда жаштар окуп үйрөнүп билүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Анан эми агай тирүү болгондо дагы эле ушундай макалаларды жазып, китептерди чыгармак. Эми жашоо деген ошол экен, өлбөгөн өчпөгөн киши жок. Жашоодо Кудай мындай жашоону ченемдеп берет экен, келип жашап, анан аркадан из таштап кетишет экен. Анан адамдын тарыхка калтырган изи бул эмгек аркылуу баланат деген сөз бекер эмес экен. Анан мен ушул жерден Кашымбек агайдын балдарына, тиги эжеге миң мертебе рахмат айткым келет. Себеби мына атаны барктаган, атаны даңктаган балдар мына Кашымбек агайдын балдары болду. Себеби бул кишини Москвага чейин алып барып, Санкт-Петербургка чейин алып барып, өкмөттөн бир дагы кичинекей акча да берилген эмес, бөлүнгөн эмес, өз чөнтөгүнөн каражанын карт чугуп жүгүрүп ушундай аракет кылып тетиги эмгектерди жаратты. Ошондуктан бул Кашымбек агайдын балдары кыздарына мен айтар элем, ушул атасы бардын ырысы бар дегендей деп Кашымбек агай менен сыймыктанып, даңктанып, Кашымбек агайдай турмуш жолду, эмгектени басып өткөндү мен каалар элем. Анан Кашымбек агай эми бул жалгыз гана Дархан айылынын кулуну эмес, биздин көлдүн кулуну болот. Биз Кашымбек агайдын эмгеги Кашымбек агай менен аябай сыймыктанабыз. Анан сиздерге да бүгүн ушундай Кашымбек агайдын эскерүү кечесине келип көңүл бөлгөнүңүздөргө сиздерге чоң рахмат. Тиги дүйнөсүн берсин, жаткан жери жайлуу, топурагы туркубуз. Өзүңүздөр билесиздер, жаштар кандай экен. Эч бир мугалимдин сабагын калтырбастан мына 5 жыл бою сырттан окуу бөлүмүнөн окуп бүтөрдө 2001 жылы агай айтып калды, мен дипломдук ишим деп. Ошондо дипломдук ишинин жетекчиси академиянын тарых институтунун директору Жуншалиев Жеңиш Раматул агай эле, ал агай мага жиберип, ошо менен пикирин, отун жазып берген. Бул Каргаке боюнча дипломдук ишти жакшы коргогон. Мына азыр эле ошо Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү биздин агайыбыз Осмон Өзкөн Жүсбекович өзүнүн эскерүүсүндө билдирип кетпеди. Анан агайдын мындай караганда ошол дипломдук иши бүткөндөн кийин биз ойлогонбуз ушу менен эле агай токтоп калат экен депчи. Анан бир күнү келип алып кафедрада жок мен иштейм депчи. Анда ректор Мустафа Кижибаев Мустафа Мусаевич болчу. Оны агай кандай иштейсиз десем, жок мен ушу Карга атабызды тарыхка киргизем деп. Бул жерде агайга өзгөчө түрткү берген. Мына бул жакта кызы отурат, Чолпон Үмүт Раматулук Үмүткөр эжеси. Себеби эжеси менен мен ошо бир подъездде жашап калдым. Чын-чынына келгенде тагдыр ушул экен. Агай эрте өтүп кетти. Чын алгачкы убактарда мен агай менен көп уруштум, көп талаштым. Анан чын айтканда бул кишини ушул жана ооруга дагы чалдыккан себеби дегенде бизде азыр бир жерге барганда жөн эле кирип кетпейсиздер. Бир жетекчиге же бир чоңго кириш үчүн ага да тааныш салмай башталды да, кечирип коюңуздар. Болгондой эле айтайын. Бул агайды биринчи
жетекчиси Плоский Вадим Михайлович болчу, ал орус доктор наук профессор академияда. Ал киши андан кийин аягына чыгара албай Кашымбек агайды Маанайып Бегемберди агайга жиберген. Дархандан. Мына агай бул жерин дабулунда болот. Маанайып агай деген ишин карап туруп, бал көлгө барсаң Адыл деген жигит бар деп агайды кайра тиге Раматылык Өмүрбек Докторбек Наматбековичке жиберген. Ал кишиге чалатта ушундай силерден бир абышка келип эле кыйнап атат депчи. Ой агай эмгегин окуп койсоңор деп. Мына канча кишилерге кирди. Анан аягында Беделбаев, Аскарбек Беделбаевич менен Майертеш мына тиги столдун үстүндө турган китепти, акыркы китептерин Аскарбек Беделбаевич менен бирдикте ошо кандидатский бүтүп калганда мына ошону жазды. Жана жогоруда айтып кеткендей өскөн агайдагы көп жардам берди. Мына ошентип кандай аспирантурасын бүтүп бизде кафедрада мугалим болуп да эмгектенди. Чын-чынына келгенде албетте бул Дархан айылы ушул Жетөгүз району Ысык Көл обласы сыйлыктанчу инсан эле. Себеби дегенде мына тиякта дагы журналисттер отурат. Ысык Көл өрөөнүндө болгону 4 аке деп Карачаке 5, Тилекмат 6, анан 7-чи акени киргизген түздөн түз ушул айылдын тургуну Кашымбек агага разы болсок болот да. Агай арбаганда разы болсун бул жерде туугандарына, ушу жерде айылдарга, жалпы эле кыргыз журтчулугу келип отуруп агайды эскерип атабыз. Ушу балдарына, неберелерине чоң рахмат айтылып келет. Мына мендеги түндө отуруп агайды эскерип, бул жерде канча деген кол жазмалар, мына агайдын жээндери менен өзүнүн түшкөн сүрөтү. Дагы бир мисал айтып коечу. Бир күнү Бишкектен келдим, мен сүрөтүн таптым дейт. Кашымбек агай кечирип коңурсу, кайдан сүрөтүн табасыз десем, ой таптым Адыл дейт. Кантип таптыңыз десем, мына өзүнүн сүрөтүн фотографка барып, ары отуруп, бери отуруп, тартып, эми азыр ошентип чыгарып коя. Анан ошентип келип туруп, жана Асымбек эме Каргаке деген 7 акенин арасында сүрөттөрдү мындай бир кылчайып карасаңар, Кашымбек агайга окшоп кетет. Анан эми урпактар болгондон кийин албетте ал кишиники да рахмат. Мына ошол сүрөттөрдүн алгачкыларын баарын мага берген. Сенде архив болсун деп. Мына ушул агайыбыздын ушундай эмгектенгени албетте кыргыз эли үчүн бир чоң тарыхыбызга чоң салым кошту деп ойлойбуз да. Архивдер жөнүндө ал боюнча айтсак абдан көп сөз болуп кетет. Рахмат көңүлүңүзгө. Анан биз болсо агайдын иштеп кеткен кафедра мүчөлөрүнүн өкүлдөрү болуп кетебиз. Бизден сырткарыдагы Касым Тыныстанов атындагы жогорку окуу жайынын ректору Иманбаев Аскар Асанга келиш керек эле, бирок кандайдыр бир шарттар менен келе албай калды. Бул Турциядан атайын коноктор келип туруп ошолорду тосуп алды. Агай өзү атайын Кашымбек агайдын өзүнүн уул кыздарына да баардык бир жазылыкка жөнөттү эле. Себеп дегенде казактын данышпаны Абай Кунанбаевден бир жолу атасы сураптыр дейт. Балам, сен өзүңдү кандай деп ойлойсуң? Атадан артык уусуңбу, же ата менен тең уусуңбу дейт. Ошондо Абай ары ойлонуп бери ойлоп атат. Ата, мен атадан артык болсом керек. Себеп дегенде менин даңкым менен сени бүт дүйнө жүзү таанып атат. Абайдын атасы ушул киши экенин айтып атат. Туурабы десе, атасы айтып экен, балам, бул туура эмес. Сен качан гана өзүң окшошкон, сени таң азалап, артыңды чыгара турган баланы тарбиялап чыгарганда гана сен атага тең уул болосуң дейт. Кашымбек агай жөнүндө азыр биякта агайларыбыз өскөн агайдагы көп нерсени айтып кетти. Агайдын өжөрлүгү, илим дегенде ийне менен кудук казгандай эмгеги, 60 жашка чыкканына карабастан баягы жашым өтүп калды деп намыстанбай барып окууга билим алып, андан кийин көк беттиги өжөрлүгү менен илимге ополтоодо эмгек сиңирип кеткендиги менен жана ошол эмгегин агай өтүп кетсе дагы жолдо калтырып салбай, таштап салбай, агай өтүп кетти эмантыктан дагазалай турган эч ким жок деп калтырып койбой, агайдын уул кыздары атамдын эмгеги эле ушуну эл билсинчи, келе жаткан урпактар билип калсынчы, ошолорго тарбияга таркетсин деп ушундай кечени уюштуруп атат. Бул ыраазылыкка окуп кетсем, Кыргыз Республиканын Билим жана Илим министрлиги, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети Кашымбек Асанбековдун уул кыздарына ыраазычылыкка, Жулусов Баласан атындагы Кыргыз улуттук жана Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Кашымбек Асанбековдун урпактарга белек катары калтырган Ысык Көлдүн данышман акелери Мудрецы Ысык Көл аттуу кыргыз орус тилдериндеги эмгегин унутта калтырбай, кийинки муунга жеткирүү максатында баспадан чыгарганыңыздар үчүн
биз үчүн өтө маанилүү. Сиздерге чың ден соолук, ишиңиздерге жана үй бүлөгүңөргө албан ийгиликтерди каалап, терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтоо менен ректор Иманбаев Аскар Асанказыевич, Каракол 2021. Анан Кашымбек агайдын ул кыздарынан бирөөңүздөргө алып койсоңарбы. Кечен аягына чейин биз болсо аны уюштуруп кеткен ушул кеченин уюштуруп тобуна ул кыздарына, келиндерине, балдарына жана неберелерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат айтканыңыздар келсин. Сакалы бар карыя бул агып бир жаткан дарыя дегенде мааниси ушул болсо керек. Мына карап турсак, дарыялап ушул 4 китепти келиңиздер окуйлук, тарых таржымалыбызга да көз чаптыралык. Ушул атабыздын кылып кеткен эмгегин биз китепти окуп түшүнүү болсо дагы ошонун маңызына жетсек, ошол таштап кеткен бир билими, тасыктап кеткен бир кылган кызматынын бир үзүрүн көргөн болуп эсептелебиз. Азыр бул жерде Каракол шаардык мэриясынан Өзкөнбаев Сейит байке баш болгон жалпы ушул Каракол шаардык телевидение кайсы тармакта болбосун келип берсеңиздер ушул жерге. Анткени себеп дегенде бул жерде программа жок эч кандай. Бул жер эскерүү кечеси, кимдин жан дүйнөсүндө жакшы нерселер болсо микрофонго келип айтпаңыздар. Бул жерде Каракол шаардык мэриясынан келе аласыздар. Андан соң телевидение жактан да келгендер болуп бар экен, ушул келсеңиздер болот бул жерге. Келсин. Катышчылары, мен ушул Кашымбек агам менен 2012 жылдан бери тааныш болдум. Себеп деген ушу Каракол шаардык кеңештин төрагасы болуп кызмат кылып, андан орун басары кылып 2 саз иштеп, анан агай менен ушул маалымат топтоодо ушул жардамды бердик. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, бул архивдик материалдарды, ушул маалыматтарды топтоо бул абдан оор, бир кишиге абдан мындай айтканда кыйын. Ошо биз Каракол шаардык депутаттары менен биргеликте, мэрия менен биргеликте колдон келген жардамыбызды берип, архивдик материалдарды баягы чогултууга өзүбүздүн салымыбызды кошуп берип турдук. Агай ушул акыркы учурда ооруп атса да, өзүнүн чоң сумкасы бар болчу, сүрөттөрдү турат. Ошону көтөрүп алып, байма-бай кирип эле, "Ай балдарым, могуга жардам бергиле, могуга салымыңарды кошкула" деп ушундай талапты коюп, өзү аябай өткүр, өзү мындай кыйын киши эле да. Баягы шума жал арабыздан алып кетти. Аркасында мына өзүнүн чоң эмгектери калды. Ага баарыбыз күбө болуп атабыз. Анан бул жерде кыздары Салтанат ошол Италияда жүрүп, ошол атамды эскерүү кечесин уюштуруп, анан ушул китепти басып чыгарып атам. Ушуну элдерге тартуулап, презентация кылып коелу деп анан бизде чакырган. Азыр мына китепти бизге берди. Биз окуп чыгып, дагы элдерге мына Калымбек аға болуп, облук телевидение менен чогуу келдик. Биздин областка, мына элдерге кенен жайылтууга мына биз өзүбүздүн дагы салымыбызды кошобуз. Бүгүнкү ушул балдарына, кыздарына, неберелерине ыраазычылык билгизебиз. Ошо рахмат. Кеченин катышуучулары, мына бүгүн биздин атабыз болуп калган Кашымбек Асанбеков атабызды эскерип, мына Куран окутуп дегендей, мына урпактары, балдары, бала чакалары дегендей, туугандары, куда сүйөктөрү, анан Кашымбек ага менен ким жакын болуп, жакындан иштешкен, мынакей бирге иштешкен кесиптештери, мугалимдери дегендей, анан биз баягы аз долок болсок дагы Кашымбек ага менен бирге жүрүп, ошол баягы жазган китептерине мына отоктош болуп калган инилерибиз да катышып отурабыз. Мен айтайын дегеним ушу Кашымбек аганын мен 90-чы жылдардан кийин тааныштык экөөбүз. Себеби мен ага чейин Ош областында иштечү элем. Ошто 11 жыл жүрүп калдым иштеп. Анан келгенден кийин ушу Кашымбек ага көрүп, таанышып дегендей, анан бул киши ушул жетаке чындыгында ага чейин боло эле, ага чейин 4 аке, 5 аке деп гана көлдө айтылчу. Анан мына ошол мезгилдерде да кийинки мезгилдерде ушу карга атабыз эми баягы түшпөс бий деп айтылат тарыхтарда, санжыраларда. Анан ушуну жөнүндө иликтеп жазып жүрөм деп ушул мен ушул телевидениесинде
jurnalist болуп ушул иштеп жүргөн биздерге келип калды. Анан келип иштеп жүргөн ушу эмгектерди кол жазмаларын көргөзүп, тигиндей мындай деп анан ушуга жазууга кичине мындай түрткү болосуңбу, жардам бересиңби дегенде баягы өзүнүн ойлорун ортого салды да. Себеби бул кишинин чындыгында жогорку билими жок экен алгысындачы. Мындай орто билимдүү айылда айтып калдым мен, айылда ошол убактарда машина айдагам, трактор айдагам, анан бухгалтер кесипте иштегем депчи, эсепчи кысапчы болгом депчи. Анан мен таң калдым бул кишини ошол мезгилде, анан университетте ушу тарых факультетинде окуйм дегендечи. Ушул жашка келип, анан ушул сиз ушул убактарда тарых институтунда окуп атасыз, тарых факультетинде окуп атасыз десем, окуп атам, билим алыш керек экен депчи. Мен ушундай адамды чынында мен азырда мындай 60га 70ге 60тан өтүп калган адамдар окууга умтулмактуу керек, азыр жаштар умтулбай жүрөт көбүнчө. Баардыгы тең акча издеп ар кайсы өлкөлөрдө барсаң кетип калбадыкпы? Барбырсаң да Россияга, Казакстанга жанагыска бул акчанын айынан кетип атат да негизи. Жашоонун айынан кетип атат дегеним да. А билимге умтулган Кашымбек абамда чындыгында адамдар жок азыр. Жок деп айтса болот да. Анан чындыгында ошол жетек аракен аке ким Карга бийде, Карга табыздан кийин аке кылган аракет кылып дала эмгек жумшады бул киши чындыгында канча элдерден кабыл жеди. Канча деген адамдардан мындай чөпкү жеди дегенде бул киши далай азап чекти далай. Мен башынан чогуу жүрдүк. Караколдо биздин телевидение жанында bir этаж үйдө чогуу жашап калды. Анан мен ушул чогуу барып калып өзгө да жумушка келип мени эришипкечилер. Мен жазуу үйдө отурам турган бек жүрчү. Мен onu жазып аттым, мындай кылып аттым, ушуну көрүп берчи, анан тийлерме деп. Анан кезгесе анан чындыгында анан авамдын телеге чыгарып, жана мен дагы Doğru деген программа бар, жана Санжыра боюнча, жана башка иликтөө боюнча. Ошолорго берип жүрдүк. Анда раматылык Үсөнбек Асаналиев агай бар эле, профессор, андагы тил адабияттан университетте сабак берчү, мына ошол киши. Анан ушул Кашымбек абамга көп чыкканды да, Каргатага. Эми Каргатанын арба колдошумдарды. Арбагында Карачакалан колдошун дегенде. Анан Кашымбек абаны ушу мен айтайын дегеним мен баягы тагдыры кичинекей жогоруда мынакей Осман абамга айтып кетпеди тарыхчы. Баягы кандидаттык диссертациясын жактайм деп баргандан кийин жанагы Площадь деген бар орусска кабыл барып, ал кыргызчаны жакшы түшүнбөгөндүктөн орус киши тигине жазып кел, муну толтуруп кел, тияка барып кел, мындай иликте дагы кошумча кош деп атып, бул кишинин жүзөтүп кетишкен. Анан мен ошондо агамда иштечи, мен айттым, ал жерде менин агам бар, Жеңиш Жуншалиев деген. Ошого барып тарых илимдеринин доктору. Ошо менен кеңешип кылсаңыз болмок экен десем, кабатан көрүп, мурдараак ушуну айтсаң болмок экен, ушу акылдымак депчи. Кайда бир орусга кезип калып, ушуну азап тартып атам депчи. Себеби ал киши менин агам Жеңиш Жуншалиев ЦКнын Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин тарых институтунун директору болду. Ал көп жылдар иштеди, 30 жылдан ашык. Анан эми Усмаевдин оған иштеди дегенде, Масалиевдин оған иштеди, ошону башкарып турду да. Анан кийин ошол алдыра кийин доктор, профессор каза болуп калган анабам. Анан эми ошол өкүнүчтүү жери ушундай болуп калган чындыгында жанагы эмгеги, жазган эмгектери китеп болуп калды, экинчи өмүрү болуп агайдын, Кашымбек атанын. А бирок жанагында кандидаттык диссертациясын жактай албай калды да. Мына ошондо эмгек кылды бак ушу киши. Мындай киши чуркаган эмес. Эмгек кылган эмес, мындай жазып чуркапчы артынан ушу кандидат болом илимдин артынан түшкөн адамдарды айтып атам да. Мен өзүм деле канча болдум, анан мен деле ушу кандидаттын заштагы башында дала эмгек кылгандар бар, анан баягы журналист. Бирок мен чындыгында умтулган жокмун өзүм. Өзүм бир гана кесип менен баягы журналистик боюнча кете бердим да, келе бердим. Анан бул акелердин арасында дагы ошо мен кошумча айтайын деген мына Карачаке жөнүндө дагы мен ошол бир изилдөөлөр бар, анан ошол жөнүндө бир мен акелер жөнүндө бир поэма жазып жүрдүм эле, китеп дагы, поэманы жанагы чогулунда. Анан ошону дагы өзүмдүн китебимде берип жүрөт арасында. Окудум азыр дагы. Эми мен айтайын дегеним мынакей ушул Кашымбек атанын жогоруда айтып кеттим, билимге умтулгандыгы. Анан экинчи дагы айта турганым, бул өзү улуу болсо дагы, менден канча жашоо болсо дагы, баардык адамдарга мындай жаракөр адам эле да. Жаракөр, мындай жумшак пейили, кебездей болгон. Бирөөнө кап айтпаган, бирөөнө жаман айтпаган ушундай. Болгон тилегин айтып эле, бир Алла Таалам жардам берсе экен деп эле ушундайдан гана жакшылыктарды, үмүттөрдү тилечи бул киши. Кандай жаш болсо дагы, өз менен тең, өзүнүн улуу адамдар болсо дагы, баардык улуу кичини бирдей алып жүргөн адам эле да бул бардыгы. Кичпейил адам эле ушунчалык. Кичпейил.
Bana ben aytayın degенim жатқан жері ахиреттен Құдай таалам иман берсін. Мына артындағы мына кітап алып отырады Ишкөнün danışman әкелері деп, мұрда Ишкөнün 7 әкесі деп шықты да, мұрда кітаптерінен. Яғни 4 кітап жазып кетті. Айналайын балдарына мен разымын. Жаңағы Салтанат деген қызы мына Италияда жүрген шу демеушілік күріші кітабын шығарып тұр. Рахмат. Мына атаны сыйлағандар, мына бала чақалар сілердей болсын. Жол болса, мінекей атындағы чоң бейіт атындағылардың ат алмай қалатпайды. Ат аталмай өчіп тұрады келушілерді. Мен білем, кейбір чоңына залықтар жазушылардың Қырғыз ел жасы деген адамдардың аттар азыр аталмай қалды көбінше. Себебі балдары, кейіп ұрпақтары атасын көтермей бағалай қалды. Елдің бары кітаптан шыққан кітап оқымай бардықтың жаңағы сотқа отырып қалды барсын, телефонға байланып, компьютерге отырып қалды дегендерден осыларға. Еме аталардың арбағы сілерді қолдап жүрсін алтындары, аман болуға. Рахмат деп, Құран оқысын, Құран қабыл болсын. Çok rahmat. Mına бұл жерде телевидениедан дагы Бишкек мэриясынан дагы келип атасыздар, Караколдун мэриясынан дагы келип атасыздар. Эми бұл жерде дагы Дархан айылында дагы депутаттар дагы отурат. Менде деле бир сунуш мына Каракол шаарына барса көчөлөрдүн орусча аталыштары көп, азыр деле көп. Тарыхты чындап баалаган болсок, ушундай акенин, жет акенин катарына кошулуп салмактуу, ардактуу өмүр таржымалы чындап далилденген болсо, сөз түрүндө эмес, албетте ошол Караколдун, Дархандан дагы бир жакшыраак көчөлөрүбүз берилсин деген бир ниетибиз болсун. Кудай буйрса, ушу көчөлөр берилсин. Ушу чындап тарыхтын таасырын далилдеген болсо, мына мисалы үчүн жакшы бир сөз бар. Тарыхы бүдөмүк элдин келечеги бүдөмүк дейт. А бул колуңузда кармап турган бул тарых. Биз азыр сотка менен башка идеологияга түшүп атабыз. Ошондо дагы ушул китепти ачып, ушул өзүбүздүн Кыргыздын үрп-адат, каада-салтындагы тарыхы, акелердин тарыхын бир окуп чыгып, ар бир адамдын милдети болсо керек деп. Ишенем, чоң рахмат келиңиздер. Орун алып бериңиздер. Эми айта кетейин, жанагы айтылып калып атты. Жакында эле 18-жылы Каракенин 450 жылдыгын белгиледик. Мен да келгем. Ошол уккан бар, укпаган бар. Ошол биз Каракол шаарына бир чоң көчөнү Каракенин атын койгонбуз. Анан эми Кудай буйрса Салтанат эжени тааныбайт экен, колуңуз көтөрүп коесуз. Италиядабы? Анда салам дуа айталы. Мен интернет жанагы WhatsApp менен эле сүйлөшөм эже менен. Анан көрүп коеюн деп атпаймынбы? Азыр эми маалымат материалдарды берсе, биз шаардык кеңешке сунуштайлы. Бир эми көчөнүн атын койгонго бир аракет кылып көрөйүн. Çok rahmat. Andan keyinki söz ошол Карга акебиздин атабыздын жашы 110-до баланын байлыгы, мал байлыгы эмес, баш байлыктын дагы маанисин тереңдиги. Бекте бир авызды чакырып алалык ушул жерде. Келиңиз, сиз дагы өзүңүздүн бир ооз сөз кебиңизди айта кетиңиздер. Саламатсыздарбы, жалпы агай туугандар. Бүгүн эми Кашымбек абанын кыргызча айтканда ашы берилип эскерүү кечеси болуп аткан экен. Эми Кашымбек аба тууралуу жогорудагы профессорлор, өзүнүн туугандары, дагы кесиптеш болуп жүргөн адамдар жакшы сөздөрүн айтып беришти. Анан эми мен ошол мезгилде жалпы Каргаболунун башында турган адам катары Кашымбек аба көбүз көп ошол китеп чыгаруу боюнча, материал жыйноо боюнча ал киши кенедей бир эки сүйлөм, эки жаңы маалымат бирөөнөн угуп калса дагы келип турчу киши. Айбеке, мен могуликин дейт, маалымат таптым дагы баланча жерден. Мондай экен, дегендей экен деп. Анан жанакы Россияга барып тарихи материалды таап келгенде жөн эле энеси эркек төрөгөндөй келип сүйүнчүлөдү да. Айбеке, мына мен мондай материал таап келдим, бул тарихи материал, мынакей оригиналы деп баягы оригиналдын өзүн көтөрүп келиптир. Аны көргөндө мен да ошончолук сүйүнүп, жөн эле териме батпай өзүбүздүн калган туугандарга сүйүнчүлөдүм. Ай, биз илгери эл оозунда эле каргаке болуп жүрсөк, анын иштерин эл оозунан угуп жүрсөк, көрсө
тарихи материалы бар екен да, Россияның архивінде сақталып қалған турбайбы. Мына ошоны изилдеп таап келген ошол Кашымбек абабыз болду да. Бул кишинин эми атабыз тууралуу кылган эмгеги абдан чоң. Мен эми кайталап отурбайм. Анан жаңкыртып 60га чыкканда окууга тапшырып, анан момундай иштерди жасап кеткени бул эми чанда бир кезиге турган адам да. Мына биз 96-жылы ошол атабыздын эстелигин жаңырталы деп тиги ылдыйкы чоң мужонун четине жаңы эстелик курганда ошондо ушунчалык таасирленди да бул киши. Анан ошондон улам анан кийин жаңкыртып жогорку билим жогорку окуу жайына тапшырып, анан алдына максат кылып коюп алды да, мен бул Карга атаны көтөрүшүм керек, бул касиеттүү киши. Анан эл оозунда эле калып калбастан бул деген китеп бетисине түшүш керек деп. Анан мен бир чети ойлойм, мына ошол Карга атабыздын атын чыгарыш үчүн бул киши менимче жогорку окуу жайына тапшырып, анан жаңкыртып ийне менен кудук казгандай иштин баарын ошондон улам жасады го деп өзүм мындай ой кылам да. Анан эми азыр бул тууралуу айтып отурсак сөз өтө эле көп, мен анын баарына тең токтолуп отурбайм. Бүгүн ошол бала бакырасына абдан чоң рахмат. Мына баланы деген атайыны ошон үчүн тилейт турбайбы? Атасы өлсө дагы балдары артында ушинтип калган эмгектерин, жазылбай калган эмгектерин жыйнап термеп, анан басмаканага берип момтуп чыгарып аткандарына. Балдары силер өмүрлүү болгула. Атаңардын арбагы ыраазы болсун. Анан эми абабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болуп, арбагы ыраазы болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Кыргыздын эң чоң бир балуулуку, руханияты бул кыргыздын өзүнүн тарыхы, үрп адат, каада салты. Азыр карап турсак, көп патриотторду көрүп атабыз. Жерек көтөрүп же Кыргызстандын футболкасын кийип алса ал патриот эмес. Кыргыздын үрп адатын, каада салтын, маңызын, кыргыз кайсыл тармактагы тарыхта кайсыл канча жолду басып келген, ал тарыхты, үрп адат, каада салтты билмейинче эч качан патриот боло албайт. Себеп дегенде ошол патриоттулуктун маңызын тууткан Кашымбек атабыздын экинчи өмүрү бул кылган иши. Ошондуктан Кудайым насип кылган болсо Кашымбек атабыздын экинчи өмүрү узун болсун деп тилейдик. Кийинки сөз кезеги Жыпаржа келиңиз сүйлөйүн атабыз, микрофон берейин. Дархан элем, Кашымбек абамды ушинтип Дархан айылын даңазалады. Бүт бардыңыздардын атынан, айыл өкмөтүнөн, депутаттардын атынан, депутаттарга, айыл өкмөтүнө кайрылабыз. Бир казанды кайнатып эле көчөлөрдү бере берет. Ушул Асанбеков Кашымбекке узунураак, кененирээк бир көчөнү берүүнү балдары суранат. Кандай дейсиңер? Ушуну эстегерге алып койгула, айыл өкмөтү депутаттардын төрагасы чакырганбыз, келген жок. Рахмат. Келиңиздер, ар бир убакытты сааттын кагымы, убакыттын агымы дейт, сааттын кагымын туура пайдалануу менен азыр ушул жерде слайд-шоу атайлап сиздерге даярдалган экен. 4 мүнөттүк слайд-шоу. Ошол слайд-шоуга көңүлүңүздөрдү буруп коелук. Жалпыңыздар ушул экрандагы сүрөттөрдү карап койсоңуздар. Сиздер карап отурганда алдыңыздарга табак тартыла берсин.
Beri Filarmoniyada işlep keletken Ulanbek Asanbekov ağabeyimizdi şu жерге çakırıp alayın sizler et jеп atkanda kişine skripka menen bir meyingizlerdi saldırıp ötsün. Kelіңіз. Azırkı atam menen eneme Жолдубай Кайыповдун atam menen eneme çıkarması skripkanın koştosu menen болады.
Эми Улан Оз филармониядан күнделе келе бербейт экен. Азыр үчүнчүсү ушу апаларга арналсын, мировой классика, мировой шедевр. Çok rahmat. Önümüzde küllesi Ibrahim nasip kılgan bolsa көптөгөн өз жылдары мировой аренадагы шедеврлар жатырбыз. Касымбек атабыздын өзүнүн максатына жеткендиги, балдарына дагы мыкты тарбия бергендиги дейт. Уул кызың жакшы чыккан болсо, жердин үстү дейт. Уул кызыңдын жамандыгы бул жердин асты жакшы деп айтпаса керек. Алдын ушул жерге жалпы Касымбек атабыздын уулдарын, кыздарын, келиндерин жалпысын чакыргыла келиңиздер. Бактова келиңиз, Азамат байге, Уланова, жалпы Жипар эже, Бактыгүл эже келиңиздер, жалпыңыздар келип бериңиздер. Намазова келип бериңиз сиз дагы. Сиз дагы Бишкектен бери келдиңиз. Намазова, Уланова жалпы. Рахат эже Италиядан бери келди бул жерге. Келиңиз. Чаппасаң билекте, айтпасаң жүрөктө калат дейт. Ушундай нерселерде убагында айталык, айтпай кантип айталык. Келиңиздер. Эми бул жерден биз түшүнөбүз да. Биз туугандар түшүнөбүз. Италиядан бери келип аткан болсо суу кечип. Эң биринчи суу кечип келген адамды ардактап, салмактап келген элбиз, Келиңиз.
Debi, onlar oradan geçmişler. Uşul atamdı eskeri geçesinde batarız. Artık gelgen onoktorgo adam tutup gelgen üniversitede şu bilimli adamlar da varlar. Aslında biraz adam jatkan jeri жайлы болsun, değiştiririz. Adam daima bizden жүрөгүбүздө калат. Бүгүнкү эскерүү кечесине болуп атканда мен андан чоң толкундан атамдан чоң ыраазымын. Аллахтын ыраазы болсун бардыгыңыздарга. Рахмат. Кутмандуу Күшуа күнүңүздөр менен кадырлуу калайык калк. Ассаламу алейкум ардактуу агайын туугандар. Амансыздар, барсыздар, ата журт айланайын. Биз ушул жерге келип, сиздердин алдыңдарга турганыбызга абдан бир чети кайгы менен, бир чети сүйүнүч менен турабыз. Биздин үй-бүлөнүн атынан башыбызды ийип, сиздерге таазим этебиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул бүгүн убактыңыздар, алтындай убактыңыздар бөлүп келип, бизге бата берип жатканыңыздарга бар болуңуздар, аман болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, оорубаңыздар ата журт. Assalamu alaikum. Hurmatlı ağalar, apalar, ece hanımlar, barınlarga Allah Taala çekşes baktırma çekşek şunu olsun. Süykü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e öptüğün salam salavatlar, duruplar olsun. Atakemiz şu 60 yaşa çıkıp şu ilim yoluna çıkınca ballardan hiç kimse karşı olmak yokmuş. Atakemiz birinci kitap çıkkanda ben de şu akelerinin bunu aytkanda akeler şu jet akelerinin bardığını tek bunu aytkanda İslam dininin tutuluşup öte takva oylayan kişiler olur eken da. Anan atama ayttım, Atake sen har birinin şu İslam dinine kanday salımları koşkon, kanday emek koşkan, oşuları koşacağız degende Atake öz ekinci kitebinde oşularaki har bir akenin İslam yolunda kanday amal koşkanın jönünde yazdı inşallah. Oşo denen atamыздың kitebin darajасы көтөрүлдү. Анткени бул иман жолу деген өтө улук жол, Аллаху акбар. Атакебиз биз да иман жолуна түшүп, биз туугандарыбызга, тушкандарыбызга өлүгөсө бир күндө коелу, той болсо арак ичпей той өткөрөлү деп ушундай биз даватыбыз баштаганда туугандарыбыз ачык айтканда жаманда көрүштү, жектеп жүрүштү, ар кайсы динге кошушту мындай айтканда. Бирок акыйкатта улуу Алланын жардамы менен акыры мындай айтканда Аллах Таала мутту. Аллах Таала мутту. Ошол Атаке менен экен бир күн айтат мага, сен туугандарыңа айтпай эле койчу дейт, сени жаман көрүп атышат дейт. Эмне үчүн бир күндө коебуз? Эмне үчүн эт жебейт экенбиз деп ушундай эметип атат дейт. Бирок шарият жолунда өлгөн адамды көмүп коюп, анан 3 күндөн кийин мал союп Куран окуса туура болот экен да. Ошондо Атаке менен мага айтып атат. Биз өлүп калсак бизден башта деди. Ошо Атакебиздин мындай айтканда өткөндө бул дүйнөдөн. Эртең менен биз 10 жарымда өттү, кечинде шамга чейин көмүлдү. Бул шарият жолунда. Андан кийин каалаган нерсени кыла берсе болот экен. Кечигип аткандар, келбей аткандар келип алып ошо өлүп тирилте албайт экен, эчтеке кыла албайт, мындай айткандачы. Ошон үчүн бул улук жол, ошо шарият жолунда жасак бактылуу болобуз. Алла Таалам бактылукту бир гана динге коюп койгон тургандар. Ошо дин менен жашайбыз, бактылуу болобуз иншалла. Атакебиз дагы инсульт болгонго чейин намаз окуган 5 мал. Ошо инсульт болгондон окуй албай калды байкуш атабыз. Эми атабызга Атакебиз мээримди ата эле, ырайымды ата эле. Атакебиз бизге ушундай жогорку окуу жайлар окутту иншалла балдар. Атакебиздин жаткан жайы болсун, орто паракы жеңил болсун. Көрө дагы тактап жаннат жайы жаннаттан болсун. Тозоботунан сактасын Алла Таалам. Бардыгыбызга Аллах ыраазы болсун. Ушундай келип берип иншалла. Биздин ушундай бир Атакебизге окуган Кураныбызга күбө болуп уш жерден дамсызып кеткенге Аллах Таалам бардыгыбызга Аллах ыраазы болсун. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Атакебизди биз эч качан унутпайбыз. Атакемдин эмгеги чындыгында чоң баалайбыз. Айтып кете турган нерсе ушу алыс жактагы ушу салтанат сиңдине чоң ыраазычылык билдиребиз. Аракет кылып ушу китебин чыгартып, ушинтип бардыгы
баарыбызды чогултуп ушул китебин дагы бета чары кылып жакшынакай баарын уюштуруп берди. Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү Кураныбыз кабыл болсун. Баарыбызга чоң ыраазычылык. Рахмат. Чоң рахмат дейт. Бишкектен бери келген баарыбызга чоң рахмат. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, келип келгендер үчүн чоң рахмат. Атакебизди эскерип атабыз. Менин билишимче да эмес, бул чындык. Биздин атакебизди жаман көргөн адам жок болуш керек. Себеп дегенде ушу кичинекей баладан ар кишиге чейин бирөөнүн оозунан бери жаман киши деп айткан уккан жокмун. Атакебизге ушу бейиштен орун сурайбыз. Алланын мээрими чексиз. Жүрөгүбүздө калат, бирок бул жалган дүйнө бир жыл келет, биз баардыгыбыз унутулабыз да. Бизди эч ким эстебейт бир момент келгендечи. Бул жерде жашап өткөн, бирок бул атабыздын кылганы тарых экен, бул тарых калат, иншалла. Тарых унутулбайт. Ушу бир эле кыргыз эли эмес, ушу Дархан айылыбыздан чыккан каргакебизди мына акыры биздин өлкө билди. Ушу өлкөбүздө акелердин акеси деп тааныткан атамдын эмгеги чындыгы чоң. Анын үстүнө бул Россия мамлекетинде көптөгөн архивдерди, көптөгөн документтер издегенде биз да көп салымыбызды кошо жүргөнбүз. Муну Каргакенин тукумун айтып коюшум керек. Ошону биле жүргүлө. Кандай десек эми атакебизге ошо бейиштен тилейли, баарыбызга аманчылык, туура жол, эки дүйнөнүн бактылыгын тилейли. Чоң рахмат. Эми сөз жыйынтыгында баягы кээ бир адам менсинет, академик, акылманга теңсинет, анын кандай экенин калың эл билет дейт. Бул жерде байлык, бийликтин идеологиясынын өмүрү кыска экенин көрүп турасыздар. Эч кандай могул бай адам экен же могул укмуш чиренген адам экен деп тарыхта калган эмес. Тарыхта кимдер калган? Тарыхта кыргызга канын жанын аябастан эмгегин кылгандар тарыхта калган. Ошол себептен руханият, маданияттуулуктун маңызындагы байлык адамдын жан дүйнөсүндөгү байлык экенин эч качан унутпашыбыз керек экен. Албетте заңгыраган үйлөрдү салган үйрөндүк, бири-бирибизге жол салган үйрөнбөй калган заманга келип баратабыз. Келиңиздер, бири-бирибизге жол салалы. Бири-бирибиздин жан дүйнөбүзгө жол салалы. Ошондо кыргыздын руханияты, маданияты, дини өнүккөн болсо, кыргыз элинин маданияты, маңызы дагы бийик болот. Кыргыз улут болот, кыргыз бийик улут болот деп айтмакчымын. Экинчиден, байлыкта, бийликте жашап кетиши бүдөмүк. Бирок Кашымбек атамдын эмгектери жашай берсин, кыргыз элде төөлүк деп бир болжам койсоңуздар болот. Эми сөзүмдү кыскартайын. Бул жерде Куран бул түрүүлөргө түшкөн. Bir маарекеге келгенден кийин сөзсүз эле молдо окуш шарт эмес. Ар бирөөбүз Куран окуп багыштап, рухка багыштайлык. Ошентсе дагы мына бул жерде биринчи Куран окутту, андан соң мен Куран менен жыйынтыктап бата кылайын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ушул окулуп өткөн Курандын согу ла илаха иллаллах келмесине татыктуу бүткүл момун мусулмандарга, анын ичинде ушул өтүп кеткен 7 акебиздин арбагына, ушул жерде алақан жайып отурган жалпы момун мусулмандардын кимиси кайтыш болуп кеткен болсо жалпы момун мусулмандардын арбактарына багыштайбыз. Ошондой эле бүгүн эскерүү кечесин өткөрүп, ушул Кашымбек атабыздын дагы рухуна
фисабилла хадия кылдык. Аллах таалам билип билбей кетирген, пенделик кылып кетирген, кемчилигин кетирген кечирип, ахиретте жанын жаннаттан кылсын. Ушул жерде алақан жайып отурган жалпы момун мусулмандардын Алла таалам кандай гана максатта хажети болгон болсо чечип, өмүрүн узун, ошол өмүрдө ушул элине, жерине, жан дүйнөсүнө пайда келтире турган инсандардан кылышка Аллах насип кылган болсун. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Амин. Аллаху акбар. Чоң рахмат, келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.